Ассалому алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн 21 декабрь 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы. Ынтымак конушунан туугандар силерге бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Баха көчөсү жана Орто көчөсүнүн кесилишинде турам. Сиздер ушул жерден чыгышты карай бир аз эле басып барсаңыздар, стадион көчөсүндө сатылуучу үйүбүз жайгашкан туугандар. Анан бул жерден 133, 140 канча көптөгөн эле маршрутка автобустар өтөт жана сатылуучу үйгө чейин дагы бир маршрутка барат туугандар. Мына ушундай район, жакшы район негизинен. Түштүк тарапта тоого жакын жерде жайгашкан. Мына көчөлөрү. Бул жагы Арча Бешик, чыгыш тарабы Киргизия болуп калат туугандар. Конуш өзү ынтымак конушу. Анда эмесе мен сатылуучуга карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өзүңүздөр комментарийге жазып турыңуздар. Анан күн сайын Бишкек шаардан чүй областынан сатылуучу үйлөрдү көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер туугандар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Мынакей бул сатылуучу үйүбүздүн көчө тарабы. Дареги стадион көчөсү 27 даректе жайгашкан туугандар. Андан ары так, жакын жерде мектеп, мечит, госсадиктер, медресе бар экен. Район жөнүндө айтсак, Бишкек шаарынын түштүк тарабында жайгашкан. Абасы таза, жакшы район. Тоого деле жакын, жайлары салкын болот туугандар. Бир аз эле түштүктү кая да бассаңыздар, резиденция жайгашкан. Батыш тарабы Арча Бешик, чыгыш тарабы Киргизия болуп кетет. Мына ушундай. Эмек короосуна кирип калган маалыматтарды берейин. Ворота мына көрүп турасыздар. Автоматически ачылып жабылган ворота. Андан ары мына киргенде мондай навес туугандар. Ылдый тарабы брусчатка болгон. Кошуналар менен болгон чек аралар бийик забор менен тосулган. Анан парковка же болбосо гараждан проблема жок экен. Конок келсе, коноктун да кошо машинелерин баары бата тургандай көрүнөт. Бир канча? Бир 4төн ашуун машина баткандай туугандар. Болжол менен анан бир аз адашуулар болуп кетсе, сүйлөп жүрбөңүздөр комментарийге. Болжол менен 4төй машина баткандай могу жерде жай бар жана тизилип өтсөк, бул жакта мынакей чоң 125 квадрат метр болгон үйүбүз. Толук түрдө бышкан кирпич менен бүтүрүлгөн, тышкы тараптан утеплять этилген жана сейсмопояс колонналар коюлуп, биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосуна плита тышталган дейт. Үй ээси туугандар негизинен сапаттуу кылып өзүм үчүн салган үйүм, бирок кээ бир себептерден улам сатып аткан учуру экен туугандар. Алды тараптары көрүп тургансыздардай брусчатка. Мынакей бул жагында тапчан кое турганга мондай навес. Алды тараптары газон туугандар. Мынакей. Анан суу, свет бар экен. Канализация, центральный канализацияга кошулган. Природный газ бар. Жана үйүбүзгө киргизилген туугандар. Документтер боюнча бардык документтери жайында. Кимден ким алам десеңиздер эле ошол күнү, эгер воскресенье болуп калбаса, өткөрүп берем дейт сразу эле. Эч кандай документтерде проблемасы жок, баары жайында. Анан бул мына үйүбүз 125 квадрат метр, жанында бул жакта очокана, отоплениянын котел жайгашкан бөлмө жана эң эле төрүндө үйдүн тышкы тарабындагы ажаткана деле бар. Кантсек биринчи чоң ички тарабын көргөзөйүн адатынча. Мынакей. Бул жактан негизи кирүүчү эшик орнотулган жана сиздер бул жактан дагы бир мондай эшиктен кирип чыксаңыздар болот. Азыр видеонун жүрүшүндө аларды да бир чекинен көргөзөм туугандар. Утеплять этилген, ал жөнүндө айтпаптырмын. Үйүбүз тышкы тараптан утеплять этилген. Андан ары мынакей. Бул жер мынакей кире бериши үйүбүздүн. Бул кире бериште жана бул жакта санузелде теплый пол бар туугандар. Видеону пауза койбой эле дальше тартып кете берейин да туугандар. Мынакей. Бул биринчи кире бериши. Ушул жактан түз өтсөңүздөр. Бул жакта дагы бир кире бериш туугандар. Анан негизи кирүүчү эшиги деле мынакей мондай бронированный эшиктер. Сапаттуудай көрүнөт дагы. Келгенде өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр болот.
Мынакей ал кіребештен өтсек, бұл дагы бир мондай прихожка туугандар. Бул жердин деле полу теплый пол. Мебелдер боюнча айтсак, бардык мебелдер калат экен. Бир гана тапочкам деле алып кетем дейт үй ээси туугандар. Анан кирип эле сол тарапка бурулсак, бул жерде мондай бир жай, раковина орнотуп суу чыгарылган, Аристон. Көрүп турганыңыздардай Аристон орнотулуптур туугандар. Жана бул жакта душ, ванна. Түштүк тараптан терезе орнотулган, дуалдары көрүп турганыңыздардай кафель, полдору деле кафель, потолок натяжной потолок экен туугандар. Андан ары ушул эле жерден түз өтсөк, мынакей бул жакта холл туугандар. Охо деп. Так, бул жакта холл. Батыш тарабынан 2 кабат пластик терезелер орнотулган. Терезелердин тышкы тарабынан темирден болгон решеткалар туугандар. Мына ушундай. Жана бул холлдон биз 2-нчи этажга жана кухняга, бул жакта дагы бир бөлмө бар экен, ал жакка да өтүп кете алабыз. Бир чекеден көргөзөйүн. Полдору ламинат туугандар. Анан бул жакта мынакей кухня жайгашкан. Ички тарабына раковина орнотулуп суу чыгарылыптыр. Түштүк тараптан терезе орнотулган, газовый плита жана газ киргизилген туугандар. Бул кухнябызга жана ал жакта очокана бар. Очоканага деле газдар киргизилген. Дагы бир жолу эскерте кетейин, мебелдин баары калат. Так. Бул жакта кладовка чакан. Бул жакта бир детский бөлмө кылса болот, мондай бир бөлмө бар экен. Азыркы учурда мондай төшөктөр жыйналып турган учуру. Негизинен мына ушундай бөлмө. Чыгыш тараптан пластик терезе орнотулган туугандар. Эми андан ары терезелер пластиктүү эмне экенин мен ошонусун эсинен сурабай эле пластик терезе деле айтып кетип аттым туугандар. Так. Опс, кайсы начался. Окей. Бул эмне болуп калды ошондо? Кыскасы мына ушундай терезелер орнотулган туугандар. Мынакей бул экинчи этажга чыгып кеткен тепкичтер. Эми экинчи этажды көргөзөйүн. Так, мынакей бул экинчи этажга чыгып кеткен жай. Так, бул жакта деле 3 бөлмө бар экен. Бул экинчи этаждын коридору дейсизби? Мынакей дуалдары обой, түштүк тараптан терезелер орнотулган. Мынакей. Кирип эле сол тарапка бурулсак, бул жакта зал туугандар. Мынакей. Чыгыш тараптан терезелер орнотулган. Көрүп турган мебелдердин баары калат. Мынакей. Көрүп турган мебелдердин баары калат. Сапаттуудай көрүнөт мебелдер деле туугандар, кымбат болудай көрүнөт. Эми аны келгениңиздерде же мебель менен иштеген байкелер болсо комментарийге жазып кетсеңиздер болот туугандар. Бирок өтө жамандабай деле, өтө мактабай деле мындай маданияттуу түрдө жазып койсоң коюунду суранат элем. Кээде бирок комментарийлерде бир аз комментарийлерде келип турат. Андан ары бул жакта бир детский бөлмө. Батыш тарабынан терезелер орнотулган. Потолок натяжной. Полдор ламинат туугандар. Мынакей бул жакта бир детский бөлмө жана экинчи этажыбыздын бул жакта 3-чү бөлмөсү. Бул эле детский бөлмө окшойт. Мынакей. Бул бөлмөсүн деле батыш тарабынан терезе орнотулган. Мына ушундай. Эми короосун ачып калган маалыматтарды берейин туугандар. Мен кайрылы сатылуучу үйдүн короосундамын туугандар. Эми бул жактагы очокана жана башка калган маалыматтарды берейин туугандар. Мынакей бул жакта очокана. Полдор кафель. Түштүк тараптан терезе орнотулган. Очок жана ортосунда барбекю туугандар. Газовый плита орнотулган жана газ киргизилген туугандар. Анан ушул эле жерден бул жакка карай келсек, бул жакта склад. Эт турганга мындай столдор баары бар туугандар. Бунун баары калат. Андан ары жанакы бул жактан да кухняга кирип кетчү эшик, мынакей үйүбүздүн чыгыш тарабында.
Бұл жақта отопленияның котел орнатылған бөлме, газ, электр энергиясы жана көмір менен үйдө жылытат. Бұл жағын сквад қылып қойсаңыздар деле болот экен. Андан ары эң эле түндүк чыгыш бурчунда үйдүн тышкы тарабында жаткан ал деле центральный канализацияга уланган жана бул үйүбүздүн түндүк тарабынан көрүнүшү. Кошуна менен болгон аралыкта забор менен үйдүн аралыгында бир 2 метрдей жер бар. Эми эмне маалымат калды? Туугандар айтылбаган бир эле баасы калды окшойт бул үйүбүздүн. Бул үйдүн баасы $250 000 деп атышат. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга калтырам. Азон окуп сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине жана кимдир бирөө ушул сыяктуу үй издеген болсо, ошол адамга чоң жардам берген болосуздар. Андыктан достор менен, группалар менен бөлүшүңүздөр. Анан күн сайын Бишкек шаарынан Чүй областынан сатылуучу үйлөрдү, участоктарды, квартираларды көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер.